Кутмандуу кушубак кешиңиздер менен Кыргызстан телеканалынын жалпы көрүүчүлөрү эфирде Доре шоу программасы. Бүгүн бизде конокто кыргыз эстрада ырчысы Замир Арыкбаев. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Маанайыңыз кандай? Кандай келип алдыңыз? Жакшы, кутман кечиңиздер менен жалпы кыргыз элин, ушул Кыргызстан телеканалынын жалпы көрөрмандарына, жалпы кыргыз элиме кечки салам. Ошо мына кылычын сүйрөп кыштагы келатат. Ооба. Кайсы мезгилди жакшы көрөсүз? Негизи бардык мезгил өзүнүн өзгөчөлүгү менен жакшы да, жакындуу. Өзүнүн өзгөчөлүгү менен кызыктуу да. Анткени себеби кыргыздар ошол 4 мезгилге көнгөн калкпыз. Анткени себеби ар бир мезгилди күтүп жашайбыз да. Ошондуктан ар бир мезгилдин өзүнүн сыйкыры, өзүнүн бир жакшы бир тартуулаган адамга тартылган белектери, өзүнүн мындай башкача өзгөчөлүктөрү менен Ар бир мезгилдин өзүнүн өзгөчөлүгү бар. Бардык мезгил жагат мага. Келиңиз анда эмесе эфирибизде мындай сизге суроо даярдап койгуп, бул тест суроо деп аталат. Мен сизге кыскача суроолорду узатам. Сиз ошол суроолорго мүмкүн болушунча кыска, нуска жооп бергенге аракет кылыңыз, э? Макул, макул. Даярсызбы? Даярбыз. Өзүңүздү сулуумун деп эсептейсизби? Эми ар бир адам ошентип ойлойт болуш керек. Кой союп жиликтегенди билесизби? Чала. Калп айтасызбы? Кээде болуп калат. Ките окуу же ырдоо? Экөөнү тең колго алыш керек негизи, бирок ырдоону көбүрөөк баягы кесип болгондугуна байланыштуу көбүрөөк ырдайбыз. Ките окуу негизи анча эмес. Кофе же чай? Экөө тең. Көп уктайсызбы? Ооба, чарчаганда көп уктайм. Жашоо бул? Жашоо бул жашоо. Бирөөдөн карызга акча алып бербей койгонсузбу? Андай болгон эмес, карыздан өтө корком. Карыз болуп жүрө бергенден да аябай жүрөгүм сыгылып кетет, карызды жаман көрөм. Эмнеден коркосуз? Кудайдан коркобуз. Оймосуң же суранам? Экөө тең. Концерт же той? Экөө тең. Фонограмма менен ырдап уят болгонсузбу? Андай да болгон учур болот. Жашоодо баардыгы бар да. Ошо кайсыл учур эле ошол? Кайсы күн эстесек болобу? Эми кээде фонограмма өчүп калган учурлар болгон концерттерде, мисалы да. Телевидениялар эмеледе аппарат өчүп калат же болбосо ушундай случайлар болуп калат. Анан негизи фонограмма менен ырдаш керек да негизичи. Мисалы үчүн съемкаларда, мындай телевиденияларда фонограмма менен ырдабаса болбойт да. Таза болуш керек, бията сапаттуу берилиш керек да. Ошондуктан фонограмма сапаттуу жасалып келип, атайын ушул эфирлерге, концерттерге, анан ушундай нерселерге жасалганда атайын чоң шоу концерттерге атайын даярдалган нерсе да бул. Анан кааласаң тойлордо же болбосо мындай ырдагың келсе живой деле ырдай берсең болот. Келиңиз анда жалпы теле көрүүчүлөр үчүн комуздун коштоосунда бир жагымдуу чыгарма аткарып бериңиз. Кайдасың бул күндө деген бир ырдап жүрдүк эле, ошол комузга жакшы келет болуш керек. Келиңиз. Деңиздин боюнда тааныштым оюмда, жайнаган гүлдөй курбум сен, жээгинде турдуң сен. Жайнаган гүлдөй курбум сен, жээгинде турдуң сен. Жаз эле күлкүңдөн, кайдасың бул күндө? Сен издеп ардагым, кай жерге барбадым? Бали. Сен издеп ардагым, кай жерге барбадым? Нур чачып көзүңдөн, эң назик сезимден, жибекте чачың толкундап, калды эле кол булгап. Жибекте чачың толкундап, калды эле кол булгап. Жаз эле күлкүңдөн, кайдасың бул күндө? Сен издеп ардагым,
кай жерге барбадым, сени издеп ардагым, кай жерге барбадым. Деңиздин боюнда таныштым оюмда, жайнаган гүлдөй курбум сен, жигинде турдуң сен. Жайнаган гүлдөй курбум сен, жигинде турдуң сен. Жаз эле күлкүңдөн, кайдасың бул күндө, сени издеп ардагым, кай жерге барбадым, сени издеп ардагым, кай жерге барбадым, эй кай жерге барбадым. Бали. Азаматсыз колшалар болсын. Келиңиз, үнүңүзгө береке. Рахмат. Баягы эл адам болгондон кийин, элдин көзүндө жүргөндөн кийин, мисалы, үй бүлөңүз тууралуу жалпы коомчулукка кызыктар десем болот. Үй бүлөңүз тууралуу, жеке жашооңуз тууралуу айтып берсеңиз. Негизи жеке жашоомду жөнүндө көп кеп кылбайм. Анан суроо бергенде деле мындай кыска эле жооп берем. Анткени себеби чындап эле сиз айткандай эл кызыгат жеке жашоосуна. Билишимче көп жарыялабайсыз үйдөн тууралуу. Мен жарыялабайм. Ошо сыр болгон жакшы да негизи. Сыр сактоо деген бар да. Анан баарын эле жайып, баарын элге көрсөтө берсең да анда да болбойт. Кадыры баркы кетет дегендей. Ошондуктан сыр сактоо да бул өзүнчө керемет нерсе. Бирок билишет кыргыз журтчулугу. Жубайым аты Лира экенин билет. 4 балам бар экенин билет. 3 кыз, 1 уулум бар. Уже улуу кызым чоңоюп калды. Уже сиз менен тең болуп калды го дейм. Окуп атышат балдарым. Үй бүлөдө баары жакшы, Кудайга шүгүр. Баары жакшы. Үйдө деле жаңылык деле жок. Эл катары өмүр сүрүп атабыз дегендей. Бизден элден эч кандай айырмачылыгыбыз жок бизден. Болгону ырчыга, өнөр адамына Кудай Таала бир өзгөчөлүк бериптир. Бул өнөр. Чыгармачылык берген экен. Ушунусуз эле болбосо биз адамдардан, элибизден эч кандай айырмабыз жок. Материалдык жактан дагы, моралдык жактан дагы эч кандай мындай физиологиялык жактан дагы дегендей түзүлүш жагыбыздан дагы эч кандай элибизден эч кандай айырмабыз жок. Жакшы. Биз дагы телегөрүүчүлөргө эскертип кетели. Бизде WhatsApp номерибиз кызматта 0504 1036 номерине билдирүүлөрдү жазсаңыздар, биз өз дарегинде жеткиребиз. Келгениңиз айтсаңыз, ошо тирүүлүктүн өзү бакыт деп коет эмеспизби? Ооба. Анан сизди акыркы учурларда мындай сүйүндүргөн же болбосо кубандырган окуя? Негизи ар бир күнүбүзгө сүйүнүшүбүз керек. Ар бир күн биз үчүн бакыт. Өмүр өзү бул кымбат. Тиричүлүк өзү бул чоң бизге берген, Кудай Тааладан берген белек деп айтсам болот. Анан бир гана шүгүрчүлүк кылабыз, шүгүрчүлүк кылышыбыз керек да, анан кылабыз дегендейчи. Анан сүйүндүргөн окуя кандай? Сүйүнү турган окуялар эми көп эле, эсте жок. Негизи жашообузга ыраазыбыз. Кыскасы, Кудайдын бизге берген ушул тагдырына, жашоосуна, бизге берген өмүргө, бардыгына, Кудай Тааладан келип аткан бардык неаматтар деп айтабызбы? Ошонун бардыгына биз ыраазыбыз. Кудай Таалага башыбызды ийип тазим кылабыз. Жакшы. Баягы аккан арыктан согат деп коет эмеспизби? Анан ушул чыгармачылык өнөр сизге кимден өткөн? Же чоң энеңиз, чоң атаңыз, же үй бүлөдө ким ордойт? Негизи өнөр Кудайдан деп айтсак туура болот го дейм. Анан кийин бирок чындап айтканда аккан арыктан согат деген сыяктуу деп айтылган сөзгө да мен кошулам. Баягы тукумда негизи эркек бала бул энесин көп алат экен да, энесинин мүнөздөрүн, энесинин баягы
таланты болобу, энесинде эмне болсо ошонун баарын болбосо дагы бир 80%, 70%, 80%ын алат экен да эркек уул. Кыз болсо атаныкын алат экен. Анан таятам аябай комуз чертип аябай ырдач экен. Ошо таятамдан апам өткөн окшойт да. Апам музыкант, өмүр бою музыка сабагынан мектепте сабак берип, азыр ардактуу пенсияда. Анан апаман мага өткөн окшойт да. Деп эненин сүтү менен келген турбайбы деп калышат. Анан таятам охотник да болгон экен да, мергенчи. Апам дагы мылтыкты жакшы атат. Анан мен да мылтыкты жакшы атам да, мындай эми охотник эмесмин. Чыгып бир да жолу охотко чыгып мындай жаныбар атып көргөн жокмун, бирок бута коюп атканда тамай атасыз. Көпчүлүгүн тийгизем да, тийгизе атам. Ошон үчүн баягы ошо мындайынан зигзагообразный таятадан энеге, энеден ана мага келгенин билеп калам да. Жакшы. Баягы ырчылардын айрым көпчүлүк десем туура болуп калат, айрымдары мындай терең уйкуда жаткан өңдөнөт да. Же болбосо бул карантиндин таасири тийди деп ойлойсузбу? Жок. Сиздин жеке оюңуз. Ырчылар, өнөр адамдар негизи эле кеч жатат, анан кеч турабыз да. Эрте жатып, эрте турса да болот экен. Анткени себеби бооруки, бул жакынкы арада бир ай болду. Биздин жумуштар көбүнчөсү күндүз болгонуна байланыштуу, баягы тойлор күндүзгө жылды, мероприятиялардын баары күндүзгө жылгандыгына байланыштуу. Кечинде бош болуп калып аттык. Анан кадимкидей элдер эртең менен туруп жумушка кетип кечинде келип, анан кийин кадимкидей эл катары өмүр сүргөнсүп калдык да, мындайчы. Анан кечинде бош болуп калдык, анан эрте жатып, анан кадимкидей уйкуң канат экен, эртең менен эрте турат экенсиң өзүң эле. Анан серкек болот экенсиң, бир башкача болот экен да. Болот экен. Просто биздин график кичине мындай жылып калган да. Алмашып калган, Жа, алмашпаса да мындай жылып калган да, жарымдап калган да мындай айтканда. Эртең менен биз дебейбиз эми түшкө жакын турабыз, түштө турабыз, кээ бирөөсү түштөн кийин турат дегендей. Анан кечтин жаткы чакты саат түнкү саат 3 болот. Ушундай кылып мындай жылып кеткен деп айтсам болот да. Карантин деп калдык, ошо пандемия учурунда эмне кылдыңыз? Эмне менен алек болдуңуз? Эми үйдө болдук. Бул карантин баарыбызга, көпчүлүк адамга сабак болду. Көп нерсени түшүндүрдү, көп баалуулуктарды түшүндүрдү. Көп адамдарды көп ойго салып, ойготту десек болот. Сабырдуулукка, шүгүрчүлүккө, анан бар менен жоктун баркын, ушу сыяктуу нерселерди көп. Мындай айтканда, бир жылдык убакыт мына бир пандемия башталгандан бери бүт адамзатына сабак өттү десем болот да. Жакшы. Сабак өттү. Сабак өттү да. Бул жерден баары тең билинбеген менен тили жок сабак алды да. Баарын өзүнүн дилине салды да, ар бир адамдын дилине салып сабак өттү да. Эчтеке айтпай эле. Ар бир адам өзүнүн ички туюму менен эле толгонуп, баардык нерсени түшүнүп, баардык нерсенин баркына жетип, баардык нерсени ой жүгүртүп, мындай болчу турбайбы, муну эметип жүргөн турбайбы, бир тууганын баркын билбей жүргөн турбайбы, жолукпай жүргөн жутунуп эле монуп жүргөн турбайбызбы деп. Мына көрүңбү? Бешкили иштеп жүргөн турбайбызбы? Тили жок эле. Кудай таала мындай сабак өтүп койду да баардык көпчүлүккө. Жакшы. Менин билишимче сахнада жүргөнүңүзгө 15 жыл болду. Ошол 15 жылдан ашып калды, бирок негизичи мындай эме кылганда 15 жыл деп койсок болот. 15 жылда сахнада жүрдүңүз. Мен ойлойм, ошо көп досторду таптыңыз го депчи. Анан сиз дос сиз үчүн эмне? Же болбосо достун кайсы сапатын баалайсыз? Дос эми көп эле досторубуз бар. Кээ бир достор келип кеткен достор бар өмүрүңдө. Ошол сыяктуу эле алар тараптан караганда мен деле алар үчүн келип кеткен дос болуп калышым мүмкүнмүн деген сыяктуу да. Сен деле жашоондо келип кеткен дос болот, а сен да бирөө үчүн келип кеткен дос болуп калышың мүмкүнсүң да. Анан дос деген кандай дедиңиз? Достун кайсы сапатын баалайсыз? Дос эми кандай десек? Дос деген биз мынтип айтабыз го, кыйынчылыкта сен менен болгон деп айтабыз, бирок ошо кыйынчылыкта болуш керек деп милдет кылбаш керек да эч кимге. Дос деген мондай болуш керек эле, анан эмне болбой койду дебеш керек деген ойдун алысымын да. Кыйынчылык башка келгенде. Ар кимдин бири билөнүн бири билөөгө жарыгы тийбейт негизи. Анан достуң жардам бере албай калса ага таарынбаш керек. Дос мен момундай күндө мени колдобой койду деп. Эч ким кыйын күндө көп адамдар
сени менен боло албайт. Кудай гана калат да сени менен. Ошон үчүн Кудайга жакын болуш керек. Дос күтөм десең Кудай жетишти деген бар го кыргызда сөз. Ошон үчүн Кудайга жакын болсок, баардыгы ордунда болот деп ойлойм. Жакшы, жашоодогу эң чоң кыялыңыз же болбосо эмнени кыялдаңыз жашоодон? Жашоодо эми ушул күндөрдү кыяллаганбыз. Элге кызмат кылсак, ушул өнөрүбүздү тартууласак, жакшынакай көрүнүктүү адам болсок, жакшы жагыбыз менен мисал боло алсак деген сыяктуу. Башкаларга үлгү болсок деген. Башкаларга, жаштарга үлгү болсок деп, эми улууларга үлгү боло албай болушубуз керек, эми ким билет. Бирок бизден кийинки келаткан муун бизди көрүп ошо түздөнөт болуш керек. Ошолорго биз мындай эмебиз кетип калбасын деген сыяктуу мындай. Ошолорго биз туура эмес жагыбыз менен көрүнүп, туура эмес жолго салып албайлы деген бир ушундай ниетте келебиз. Ошон үчүн биз өнөр адамдары дайыма үлгү болушубуз керек. Артыбыздан эрчи турган, бизди кумир туткан адамдар бар, жаштар бар дегендей. Биз ошолорго жок дегенде жакшы жагыбыз менен таасир этип, ошо жагыбыз менен да жок дегенде кызмат кылышыбыз керек да, жок дегенде ошо жагыбыз менен да кызмат кылып кетишибиз керек. Ырыбызго ыры, чыгармачылыгыбыз ал башка кеп. Бирок мындай жүрүм турумубуз менен дагы, өзүнүн кылган аракет, иш аракеттерибиз менен дагы, сүйлөгөн сөзүбүз менен, ушундай элге кылган жакшы мамилелерибиз менен ошол элге мисал болушубуз керек деп ойлойм. Келиңиз анда жалпы телекөрүүчүлөргө дагы бир ирет жагымдуу чыгарма аткарып бериңиз. Себеби дегенде телекөрүүчүлөрүбүз айтып атса керек, азыр кечке эле сүйлөй береби депчи. Келиңиз, сизди дагы бир ырдатып алалы. Кайсы чыгарма аткарасыз? Токтогул сүйгөн Алымкан деген. Келиңиз. Ушул ырды мен жаңы чыгып аткандарды адым эле. Ушул ырды азыр ырдап жүрөм, ушуну ырдап берейин. Турса да заман сурданып, толукшуп, айдай нурданып, токтогул сүйгөн Алымкан, тоолордо калдырдалып, тоолордо калдырдалып. Алатау таңы аткандай, Алымкан елең ак маңдай. Сүйүсү ошол токомдун солубас нарын аккандай, солубас эй нарын аккандай, солубас нарын аккандай. Таласка барчу бел менен тамашай, курчу эл менен акында эле жүргөн ашыктык, тең келчү ысык көл менен, тең келчү ысык көл менен. Акында эле жүргөн ашыктык, тең келчү ысык көл менен, тең келчү ысык көл менен. Tağdırın elden çeçpegen baymanavi aytkana karat. Toktogul üçün öçpөгөн Alımkan ulu mahabat,
алынған ұлы махаббат. Тоқтоғулаң үшін өчпөгөн алынған ұлы махаббат, алынған ұлы махаббат. Ой, алынған, алынған, тоқтоғул үшін өчпөгөн алынған ұлы махаббат, алынған ұлы махаббат, алынған ұлы махаббат. Бали, азаматсыз. Сізден аз сұрағым келіп тұрады да, ушу үндүн коңур чыгышы же болбосо үндүн мындай жакшы угулушу үчүн атайын бир көнүгүүлөр болсо керек. Ооба, көнүгүүлөр. Ошол көнүгүүлөрдү жасап турасызбы? Кадимкидей вокал окуусу бар да, ырдоо окуусу, туурабы? Консерваторияда. Ошол жерде жанагы упражненияларды кылдырат. Ошол жерден окуйсуң, ошентип атып үнүң өсүп чыгат да. Көп ырчыларга акыл насаат айтам, алар түшүнбөйт көрүч. Бул үн Кудайдан эле берилет, анан табигый болот деп ойлошот да. Чындап эле табигый болот. Ал ошол нерсе мындай көрөнгө болот да бир жерде. Ошо көрөнгөнү уютуп чоңойтуш керек да. Ошондо баркыраган Үн звонки деп коебузбу, мындай үн чыгат. Ошону менен бирге өзүнүн жанагы катылып жаткан оймолору, чиймелери, коздугу да кошо чыгат да. келиңиз азыркы учурда соц тармак өнүктү да. Ооба. Байма-бай мисалы Инстаграмга кирсең деле GIF деген оюндар Ооба. көрүп жатасыз өзүңүздөрчү. Ушу GIF-ке көз карашыңыз кандай? Деги эле GIF ойнотуу сиздин да оюңузда барбы? Эми GIF-ти баягы тиричилик деп түшүнөм. Эми баары эле оокат кылып, үй бүлөсүн баккысы келет. Ал жагын да карап түшүнүшүбүз керек. Анан жана ойнотуп аткан оюндар чын деп элестетем. Мен ошондой эле сезем, чын болуп атат. Эми анан арасынан мен баардыгына жетпейт деп белектеген. Анан уткандар болуп атат окшойт деп ойлойм. Анан бир чети ошол Инстаграмды ачсак эле GIF деп тажап кеттик деген дагы билдирүүлөр бар. Адам билдирүүлөр көп. Бирок тиричилик деп түшүнүшүбүз керек негизи. Ушу сиздин Инстаграм баракчаңызга карап чыксак, 417 миң катталуучуңуз бар экен да. Сиз алгач Инстаграмга качан катталдыңыз эле, ошол эсиңиздеби? 3 жыл болду. Ушундай болуп калды го дейм, 3-4 жыл болуп калды го дейм. 3 жыл болду деги. 3-4 жыл болуп калды го дейм. Ошондон бери мына ошол. Азыр көпчүлүгү мисалы соц тармак аркылуу мындай каражат табат десем да болот да. Анын ичинде шоу бизнес өкүлдөрү дагы бар. А сиз? Биз реклама катары эле колдонобуз, биякта Facebook менен Instagram баракчаларды өзүбүздүн ырларыбызды, өзүбүздүн оюбузду билдиргенге эле, өзүбүздүн жаңы чыгармаларыбызды элге жеткириш үчүн гана ошондой эле курал катары карайбыз. Андан башка бул жерден бизнес кылса туура болот. Анын үчүн биякта активдүү иштеш керек. Эксклюзивдүү видеолорду, анан жанагындай блогер сыяктуу мындай эмелерди, иш-чараларды алып барыш керек да. Блогер болушуң керек да мына бул жерде. Ар дайым анан Инстаграмда туруш керек. Анан ошол эме болушуң керек да, бул жерде аябай активдүү болушуң керек. Ыкчам болушуң керек. Анан жана ошондой эле кырдаалга жараша дагы окуяларды чагылдырып дегендей, анча-мынча болсо да саясатка баш багып коюп да туруш керек дегендей. Анан элдин көйгөй маселелерин блогер жанагы журналисттер сыяктуу эле көтөрүп туруш керек да. Ошондо активдүү акча тапса болот деп ойлойм да. Анан биз болсо чыныгы эле чыгармачылыкка эле колдонобуз бул Инстаграмды. Негизи телефондо канча убакыт коротосуз телефонго? Телефонго эми санап көрбөйм. Кээде азгырыгы күчтүү да, кээде азгырыгы күчтүү болуп кеткенде 3 сааттай отуруп каласың да. Бир отурганда 2 саат же 1 саат, 2 саат ушундай отуруп каласың. Күнүнө бир 5 саат кетет го дейм. Эртең менен түштө карайсың 1 саат, андан кечинде бир 2 саат, ошо менен бир 5 сааттай күнүнө убактың ушул соц тармактарга кетет окшойт. Жалдырап жаңылыктарды окуп, антип тиян ачып, кайра жапкычакты эле убактың баары өтүп кетет. Эгерде Замир Арыкбаев ырчы болбосо анда ким болот эле?
Кудайдын буйругу болмок да. Көптөр сурайт ошо ким болмок эле депчи. Аны Кудай чечет да, биз чече албайбыз, бирок биздин эмнеге болгон аракетибизге карап балким ошого. Негизи мен транспортный факультетти бүткөм, КГУстан. Кесибиңиз боюнча. Кесибим боюнча транспорт факультети, гаишник болмокмун да. Жол кыймылды уюштуруу. Мүмкүн балким ошол тармакта иштеп жүрмөкмүн, мүмкүн да. Бирок билбейм. Сизге WhatsApp номерлеринде SMS билдирүүлөр келип жаткан учуру, анда окуп кетейин. Саламатсыздарбы, Замир байке, чыгармачылык ийгилик каалайм. Суранама аттуу чыгармаңызды ырдап бериңизчи дейт. Биз баардык үй бүлөбүз менен көрүп олтурабыз дейт. Эми комуз менен аны ырдаганга мүмкүн эмес, аны гитара менен же болбосо эстрада менен ырдаш керек да. Эмне үчүн атыңыз Замир дейт? Менин атамдын өкүл атасы бар, Сулайман деген. Ошол киши койгон экен. Менин атымды Аскар коёюл деп, апам ушинтип неме кылыптыр, Аскар коёсокпу деп ойлоп жүрүшкөн экен. Анан ошол кезде Залкар Төкмакын Замир Бексенбаев ушундай жаш болуп, ушундай жаңы чыгып аткан кез экен, ушундай төгүп. Анан ошондой таланттуу жигит болсун деп койгон экен. Чындап эле чын ниети менен койгон экен, бирок андай Залкар Төкмакын болбосок дагы кичине колго калем кармап бир аз ырларды уйкаштырып, жамактап жазып калабыз. Анан ырчы болуп элге таанымал ырчы болдук. Тилеги ошол жакшы ниет менен койгон экен да. Ушундай Залкар болсо экен депчи. Андай Залкар боло албасак дагы кандайдыр элибизге кызмат кылган бир чыгармачыл инсан болдук деп. Жакшы. Аста секин колуктуу оймосуң аттуу ырлардын сценарийи ким? Сценарий автору ким десем болот? Оймосуңдун сөз обону меники, клиптин идеясы да меники, тарткан Эрнис Сыдыков. Жанагы Аста секин колуктуу болсо бул классикалык чыгарма да бул. Бул деген илгерки чыгарма. Клиптерде өзгөчө. Сапарбайдын Аста секин колукту дагы чоң чыгарма да болчу. Ошондо Сапарбайдын ыры да болчу. Аста секин колуктуң, андай жерден жолуктуң, та-та-тари-таритан деп. Анан ушуну ырдагым келип жүргөн. Анан ошо Акзинат Ишбаев экөөбүз ырдап чыксак жакшы чыкты деп ойлойм. Анан клибин Эркин Эгем деген жигит бар. Ошол сценарийсин ойлоп таап, ошол жакшынакай кылып тартып беришти. Ошол улумун сагынып калган экен, аябай кабыл жакшы кабыл алышты. Адам качан бүтүн болот? Жана качан жарты болот? Адам качан үй бүлөлүү болгондо бүтүн болот. Жүп болгондо бүтүн болот да. Эркек үйлөнгөндө, кыз бала турмушка чыкканда бул бүтүн бир адам болуп эсептелет. Ошонтип эсептейм да мен. Бүтүн болот ошондо, э? Ошондо бүтүн болот. WhatsApp'тан дагы СМС'дерибиз келип атат, аябай көп. Эмне үчүн Сездибек Исканалиев менен көп жүрөсүз дейт? Көп деле жүрбөйбүз, аны менен жолугуларым көп болду. Ошондой сезилет элгечи. Экөөбүз ээрчишип жүргөндөй, күнүнө эле ээрчишип жүргөндөй сезилет. Бирок чакыруу болгон жерлерде бир барып калабыз, балким ошондон болуш керек. Же экөөбүздү бир передачага бир чакырып калат, ушундай экөө дос депчи. Аны балким ошондой раскрутка болуп калган да бизде. Замир байке, кийимиңиз сонун экен, аны каяктан алдыңыз дейт? Жөнөкөй эле, жөнөкөй эле. Каяктан кийинесиз негизи? Эл катары эле базарлардан, бутиктерден ушундай эле кийинебиз. Биз тандабайбыз, тигил бренд анан мындай тигиндей депчи. Жарашса, сапаты жакшы болсо, баасы туура келсе алып кие беребиз. Жакында дагы бизде кандай жаңылыктар менен кубандасыз? Азыр 2 чыгарма бар, бирөөсүн эл жакшы билет, ошол чыгарма менен популярдуу болгонбуз. Куда чагызды жаңылап иштеп атам. Ал буюрса даярдап иштеп атат. Уже үнүн түшүргөнбүз, аранжировкасын. Голос уже обработка кылып атышат, бүтүп калат жакында. Анан дагы бир чыгарма бар, ал дуэт чыгарма. Ким менен чогурдайсыз? Ал да ошо Акзинат менен ырдадым. Дагы бирсе ал ыргада жакында күбө болосуздар. Келиңиз, анда сизге эркин микрофон. Биринчиден сиздердин телеканалыңыздарга, жалпы жамаатыңыздарга, жетекчилигиңиздерге ыраазычылык билдирем. Рахмат. Ушундай кодокко чакырып, кастарлап, төрүңөргө отургузуп, эл менен баарлаштырып, ушундай жакшы интервьюга чакырганыңыздарга мен кубанычтамын. Элге жакшы тилектерим бар. Мамлекетибизге жакшы тилектер тилеп келем. Ал кандай тилектер? Ошо элибизде бөлүнүү, жарылуу болбосун, элибизде ынтымак болсун. Элибизди ички жана тышкы душмандардан, көрө албастардан
сактаса экен деген жакшы тилектерим бар. Анан жакшы президентке, жакшы жетекчилерге, жакшы министрлерге, жакшы депутаттарга зар болуп жүрөбүз. Ошондой биз көксөгөн ошондой адамдар келип, элибиздин жашоосун шартын оңдоп, мамлекетибизди өстүрүп, мамлекетибизди алдыга сүрөгөн, чоң бай өлкөлөр менен мындай бир тең тайлаша турган бир жакшынакай бир деңгээлдерге жетишибизге жакшы бир мындай ошол нерселер болсо экен деп жакшы тилеп келем. Кудайым ошол ар бир адамдын жүрөгүндө ошондой тилектер болуш керек деп ойлойм. Ар бир адам өзүнүн мамлекетин ушу гүлдөгөн мамлекет болсо деп ушундай кыялданат. Эң сейит башка мамлекеттерди, Сингапур сыяктуу мамлекеттерди көрүп, ичи үзгөйөт, ар бир адамдын ичи күйөт мисалда. Анан кийин биздин да мамлекетибизди ошондой деңгээлге жеткире турган ушу башы чарадай деп койсок болобу, ушундай жаштарыбыз келип, мээси жакшы иштеген, билимдүү, канча бир тилди билген, ушундай сүйрөп кете алат турган иштин көзүн билген жаштар, жетекчилер келсе экен деп ошону тилейм. Элибизде иман болсун, тазалык болсун. Сиздерге чоң рахмат. Сизге рахмат, алтындай убактыңызды бөлүп эфирибизге келип бергениңиз үчүн да бир ирет ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Ушуну менен биз бөлгөн убактыбыз дагы соңуна келип жетти. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.